Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Men bu uşul hadisти негизи толук эмесин да бир эме кылдым эле. Бирок азыр сиздерге кыскасын айтып берем. Мен гашшана фалайса минна. Эң кыска Пайгамбар зат ким бизди мусулман алдаса, ал бизден эмес дейт. Тилекке каршы азыркы убакытта аябай көбөйдү. Адамдар алдоону профессия кылып алышты таң каласың. Ушу менен тамактап жей турган даражага жетти. Шулуундук, аткезчилик, махинация кылуу, жана телефондо эмне алды ошо шулуундук керек, машинисти ошол керек да. Кыргызчасы да. Мына ушул нерсе эмнеди жашообузга обычный нерселер болуп калды. Анан таң калыштуусу ошо шылуундар ошондон акчаны ошондой таап деле ыраазы болуп ошол нерсени мен как будто иштеп тапкандай колдонуп аткандарын көргөндө мындай акылың ордунан жылып кетет да. Мындай айтканда волосы дыбам дейт го. Ушундай деңгээлде субханалла кээ бирде таң калып мен бир ойлонуп да. Эгерде эч ким адамдар бири-бирин алдабаган болсо кандай болот эле дейм да. Ушундай бир заман өткөн экен. Азирети Умар деген, Умар бин Абдул Азиз деп коебуз. Ошонун акыркы негизи халифалардын арасында кошушат, бирок эң адилеттүү падышалардын бирөөсү болгон экен да. Болгону ойлосоңуз, мен адашып кетпесем 1 жыл 8 ай бекен же 2 жыл 2 ай бекен ушундай гана башкарган экен. Аны шайлап атканда анын коюп мурунку атасы бул баласы алсыз болгон экен да. Бирок бир баласы күчтүү болгон, бир анча акылы жок болуп калган экен дагы, бирок ушу Абдулазизди Алланын калоосу атасы шайлаган экен. Исламдын өнүккөн, өөрчүгөн убактысы ушул убакыт болуптур. 2 жылдын ичинде дүйнө жүзүндөгү илимдер мындай айтканда ушундай бир Дарул Фикр деп коет, ушундай бир жана илимдер академиясын ачып салган экен. Анан ошонун заманында адамдар жөн эле мындай бир баштык алтынды мына 100 дилде, кыргызча дилде деп коебузбу? Мына ошону баштыкты мен мисалы тияка тыштап кеттим, тиги жерге коюп койдум деп коюп туруп, анан кетип калган экен. Ошо эме адам ошол жерден келип өзүнүн коюп койгон посылкасын алып кетип калган экен. Ушунча деңгээлде адамдар бирин алдоо, бирине уурдоо деген нерсе калган эмес экен. Адамдар бири-бирине ишенгендиктен ушунча деңгээлде. Анан ал адамдардын Кудайдан корккондугу эмне болду? Машалла ушул деңгээлге апарган. Маданият деген нерсе, цивилизация деген нерсе бул адамдык сапатынын өөрчүп көтөрүлүшүндө болот. Адам өзүнүн ичинде революция кылса, жок мен мындай жашабашым керек, мен мындай адам болбошум керек деген ой пайда болгондо гана адамдар субханалла чындык адам болот. Ага чейин Алла айтканда, алар айвандан да төмөн дейт да. Бул капырларга тиешелүү нерседир, бирок кээ бир убакыттарда мусулмандардын айванча кылган амалы аларды айвандан да төмөн кылып атканын көргөндө мындай ойлонуп кетесиң да. Фалайса минни деген бизден эмес деген сөз болду, ал бейишке кирбейт, менин жанымда турбайт деген сөз пайгамбар. Мен шапаат кылбайм деген сөз. Өзү менен өзү калды деген сөз. Албетте ал мусулман болушу мүмкүн. Бирок кыяматта пайгамбардын шапааты ага болбойт. Адамдарды сыздатып атышат. Адамдар сыздатып, анан карасаң мындай нерсе миллиондоп алдап туруп,
Анан кийин 5 жыл түрмөгө жатып коём, анан так бирден келсем бирден мунапыс болот. Bir 2 жыл мунапыска кошулам. Так, ошондо отуруп 5 жыл отурган болсо 2 жыл туруп чыгып кетип калам, зато акчалуу болом деген адамдар пайда болуп келет. Бирөөнү ман алдап туруп, субханалла. Эми бул кандай болот? Эми мындай кээ бирде ойлонсоң, мейли, сен чыктың, акчалуу болуп чыктың, бирөөндөп чыктың, бетиңди оңдой бетон кылып алып, субханалла, көчөдө басып жүрөсүң ба, айдаганың баландай деген мындай, жашаганың баландай. Бирокчу сенин бүтөт да. Өмүр бүтөт да, туурабы? Кантип бүтпөй койсун бул өмүрчү? Барасың да бара турган жаккачы. Мейли мен ишенбейм Кудайыңа, тозокко ишенбейм, бейишке ишенбейм деп кое бергиле. Кудайым сактасын, анда оозуңан сөз чыгышты. Мейли сен ишенбе. Бирок өлөөрүңө ишенесиң турам. Эми өлгөндөн кийин Азирет Али айткандай, эгерде сен ойлоп аткан нерсе, айтып аткан нерсе, мына айтат да, мындай бир капыр экөө тартыша кетет. Анда мындай болот. Баян капыр келет Азирет Умар Алиге айтат: Али, мына дейт, кыштын күнү даарат гусул аласың, узак күндөр орзо тутасың, тиги дүйнө бар деп. Ой, мен деле жүрө бербейсиң, мен болоорун көрөсүң дегендей ушундай тариза айтса, ооба дептир, субханалла. Бирок ойлонуп көрчү дептир. Эгер ошол күн болуп кала турган болсо, мен пайда табамбы, же сен пайда табасың десе, байкем, Али, албетте сен табасың ошол күн дептир. Анда азыр мен даарат алып атсам, сен үшүп атасыңбы? Ачка жүрсөм, сен уңсаң ачып атасың, жок дептир. Анда эми ойлоно бер, өзүң бил деген экен. Чын-чынына келгенде ошол күн сөзсүз болот деп Алла та алиямул хак, чындык ошол күн болот деп Алла айтып атат. Эми ошол күндөн кантип качып кутулам деп атат, түшүнбөйм да. МВДдан кутулушу мүмкүн, ГКМдан кутулушу мүмкүн, прокуратурадан кутулушу мүмкүн, военный прокуратурадан кутулушу мүмкүн, мейли. Бир нерсе бердиң, бир нерсе кылдың, соттон кутулдуң, түрмөдөн кутулдуң. Бирок Алланын алдында тутулуп атпайсың. Түбөлүктүү жашоодо тутулуп атпайбы? Фалайса минни деген ушул атпайбы? Бизден эмес деген сөз. Тиги дүйнөгө барганда түбөлүктүү азап деген сөз да. Ошол себептен тургандар келгиздер, иншалла. Жүрөктө дагы керек болсо бир адамды алдабаганга аракет кылыш керек. Сахих Бухари деген чоң бир китеп бар. Исламда анын орду Курандан кийинки экинчи китеп. Ошол китепти чогултуп аткан имам Бухари рахимулла өзүнүн аты Мухаммад бин Исмаил бирдемке болуп, Мухаммад келген Аль Бухари болот. Ал биз жактык мына бул Бухаралык. Биз негизи бул жак баардык тең Бухара тарапка киребиз. Термиз менен имам Тирмизи менен ушул жактан болгон, субханалла. Бизде эң чоң мына өзгөндө да чоң бир алым өткөн, машалла. Ушу бизде өткөн. Анан бир жерге пайгамбарыбыздан бир хадисти алыш үчүн барыптыр. Кээ бир батта 700 километр дейт. Ошончо жерге барган экен. Жөө, жанында шеригиме. 700 километрден канча күн тура, мына Оштон ушул жерден Ошко чейин баргандай эле экен да. Барса, кайда десе, тиги жерге бир атымбы төөсүн бир кармаганы кетиптир. Анын жанына мейлдеп бар, талагы барса, караса, баягыл бизде деле бар го мындай этегибизде по деп чакыра беребиз го. Же болсо пустой дагараны алып деле по десең келе берет го. Кичинекейден көндүрүп койгонбуз да. Мына ошентип баягыл төө келгенде өзүн баягыл жүгөнүн салып алып кармап алса, имам Махмуд айткен, сиздин дейт баягы эмеңизде, этегиңизде жем жокпу дептир. Десе, жок, бул эми кичинекейден көндүрүп койгонбуз да. Ошон үчүн келе берет булар. Дайым ушинтип кармайбыз дептир. Макул деп. Ким элесе жөн эле учурашып калыш деп келгенбиз, кайра айттыр. Жандагы шерге айтат экен, сурабайсыңбы хадисти? Канча километр келдик го, канча күн түн бастык десе, айткен жок дептир. Бул дейт, айванды алдап аткан адамды оңой алдап койт деген. Ошол себептен хадисти албай кеткен экен, Не то, что, субханалла, адам эмес, айванды алдаганга болбойт.
Мына канча эркек субханалла жашооңорду аялыңар менен оңдойм деп атып, калпты айтып атып субханалла, акыры калпыңа бирилип калып ажырашып атпайсыңар. Канча аял киши күйөөсүн алдап атып, жакшы кылам, ал оюнда жакшы эле болчу, жакшы кылам деп аткансыңар. Бирок баягы кыңгыр кырчылып эткенде билинип калып, аялыңа талак берип атпайсыңбы, туурабы? Бардык эле алдамчылыктын аягында үй бүлөнүн бузулушу, достуктун бузулушу, бизнестин талкаланышы, керек болсочу мамлекеттин жок болуп кетишине субханалла себеп болот калп. Тамашалап болбосун, тамашалап дагы калп айтпаса дейт пайгамбарыбыз. Бейиштин так ортосунан үйдү убада кылам деген. Ал пайгамбар убада кылган бейиш ал Фирдаус. Бейиштин эң туу чокусу болгон, рахаттын түгөнгүс жайы болгон, сиз менен биз керек болсо жер жүзүндө ичип аткан суунун дагы Эфрат менен субханалла ошол жер Нилдин башы ошактан башталат. Бейиштин ичиндеги бардык субханалла агып турган дарыя болуп турат. Балдын, сүттүн, шербеттин, суунун булагы ошо Фирдаустан бар башка бейиштерге куят. Бейиштин абасы ошо Фирдаустун бейиштин абасы менен абаланат ошо жер. Ошол жер туу чокусунун ортосунан калп айтпаган адамга бейиштин так ортосунан үй убада кылынган. Бул деген нерсеси айлан субхан кыргыздын да сөзүн унутпаш керек. Атабыз калпычынын казаны кайнабайт деген. Ошон үчүн момундарды алдоодон дагы мынекен этият болушубуз керек. Бирөөсү айт, болду экен алдабасам мени алдабайлар, мусулмандарды алдабайлар, калган алдай берсең болобу дейт. Андан жок деп атам. Ахли китап, гайридин керек болсо, теңирчи болсун мейли. Мейли христиан болсун, жок. Алдасаң 2 эсе күнөө болот. Тутабызбы? 2 эсе күнөө болот, субханалла. 2 эсе күнөө болот. Аллахым сактасын. Бизде азыр каргышчылдар көп, билесиз, каргышчылар. Бирөөнү каргыбайт, өзүн-өзү каргайт алар. Өлүп кетейин дейт го. Мынча эле сом калган, мынча эле сом кошуп атам, өлүп кетейин дейт го. Жок, бизге пайда жок дейт да. Бул жерде пайда жок бизге дейт. Мен мынча эле кошуп атам, пайда болбогала. Жок. Аркы бутикке кирсең эле субханалла, бул жерде 500 сом деп турам, 200 сом деп турат. Аны канча десем 200 сом дагы түшүп берем дейт да. Бул же экөө топтошун ошондой. Бул айтат карганып атат да. Эми кара, тигиники өтүп атат. Бул карганычылыгын жашоосу бузулуп атат субханалла. Соодада касам ичип, адамдарды алдоо. Субханалла пайда көрбөй атам, жашоом болбой атат, кредитим төгүлбөй калды, тигинде болуп калды, адамдарды алдап атып, уламдан улам, тиги эмеге сазга кирип барат көп адамдар. Ошондой. Амин. Subhaneke ve hamdülillah ente astagfiruke ve etûbü ileyk. Allah'ım бар күнөөбүздү кечире көр. Allah жүздөрү жарык кыл, экинчи жүз жарык кыл, Allah. Биздин тилибизден да дилибизден калпты алып сала бер.